көрсөтүлдү. Согуш аяктаганда кыштак элинин карапайым турмушу менен көйгөйлүү тиричилиги бооз уланды кызыктыра бербегендиктенби, айыл чарба техникумуна кирип, аны бүткөндөн кийин Борбор калабыздагы Айыл чарба институтуна окуусун улантты. Анын чыгармачылык иши да дал ушул студенттик жылдарда башталды. Адегенде ал котормо ишине кызыгып, бир нече чыгармаларды которуп, орус-кыргызча сөздүк туурасында макала да жазды. Акыры бул иш аны Сыдыкбековдун Тоо арасында романын экинчи китебин которууга алып келди. Институту бүтүп, зоотехник болуп иштеп жүргөндө да Айтматов адабияттан кол үзбөй, алгачкы аңгемелерин жарыялап, анан биротоло чыгармачылык ишке өтүү максатында Москвага жогору адабий курска кирди. Бул курсту бүткөндөн кийин Литературный Кыргызстан журналынын редактору, бир нече жыл Правда газетасынын Кыргызстан, кийинчерээк Орто Азия Республикасынын боюнча кабарчысы болуп иштеди. Андан ары чыгармачылыктын пири колдоп, ыкыбалы келе берди. Жазуучусунун өзүнүн айтымына караганда, ал адабияттын ыйык дарбазасын ачып, тырмак алды. Чыгармасы 25 жашында гана жарык көрүптүр.